Ашырбек Мойдонович, эгерде баамдасаңыз, кечээ Азаттык үн алгысында Кыргыз өкмөтү Орусиялык Газпром ишканасына Кыргыз мунай газ компаниясынын сатуу шарттарын караган жол картасына кол койду деген макала чыкты. Өзүңүздөргө маалым болгондой, Кыргыз нефтегаз да бир көзгө басар, кирешелүү өндүрүштөрдүн бири, миңдеген жумушчу орун, 85% мамлекеттин үлүшү бар, 15% эмгек жамааттыкы. Мына ошондон улам суроо туулат. Кыргыз мунай газ ачык акционердик коому Кыргызстандын Кочкор-Ата, Майлы суу жана Нокен аймактарына чалгындалган 11 миллион 300 миллион тонна мунай жана 4 миллиард 700 миллион куб газ запасына ээ. Жалпысынан анын курамында Жалал Абад областындагы 35 майда мунай газ кендери бар. Урматтуу өкмөт, мына ушул маалымат канчалык чындыкка жатат? Мен анализ кылып көрдүм. Атайын өкмөттөн межведомстволук комиссия түзүлүп, ошол нефтегаздын келечеги боюнча мындай талкуу болгон. Ал жерде мурдагы премьер-министр Апас Жумагуловичти эксперт катары тартып, ал кишинин да оюн уккан. Ал киши чындыгында ошол тармак боюнча мындай энциклопедия десем жаңылышпайм да. Ал киши айтып атат: бүгүнкү ошол ГПКНде дагы, нефтегаз тармагында дагы бир дагы нефтяник адис жок. Бир дагы геолог адис жок. Маселе жок, менеджердир мүмкүн бүгүн жетекчиси. Мына мен цитатаны окуп кетейин, ал кишинин айтканын. Следует отметить, что ОАО «Кыргызнефтегаз» является специализированным предприятием, которое должно вести поиск, разведку, добычу и переработку нефти. В данном направлении ОАО «Кыргызнефтегаз», привлекая ряд подрядных организаций по добыче нефти, добился определенных успехов. В частности, в 1990 году было добыто 102 тысячи тонн, в 2016 году 146 тысяч тонн, в 2017 году 171 тысяча тонн, в 2018 году 209 600 тысяч тонн. Мындай айтканда, жыл сайын өндүрүм көтөрүлүп атат. 933 миллион сом киреше менен чыкты 2018 жылы. Ашырбек Мойдонович, мен сизге кайрылып атам. Турчу. Мен сизге кайрылып атам. Эгерде өкмөт мына ушундай кирешелүү тармакты дагы сатабыз деген ой болгон болсо, ушул канчалык негиздүү ошондой маалымат берсеңиз. Бул жерде мына 90-жылдан бери өндүрүлүп аткан продукция боюнча динамика турат. Жылдан жылга өсүп келе жатат. Бирок ортомчу ишканаларда жок.